Саламатсыңарбы окуучулар. Өткөн сабакта биз көрсөткүчтүү функция боюнча түшүнүк алганбыз жана анын касиеттери менен таанышканбыз. Мына ошолорду колдонуп туруп бир нече көнүгүүлөрдү иштейбиз. Биз ушул мисалды карап көрөлү. Мында жети заража көрсөткүчү x-2 барабар кубтук радикал астында 49 берилиптир. Бул жерден биз 49-ту 7-нин экинчи даражасы деп алсак болот. Дагы биз барабардыктын оң жагындакыны радикалдан куткарабыз. Анда 7 заража көрсөткүчү x-2 барабар 7-нин 3-тен 2 даражасы болуп калды. Бул жерден балдар көрсөткүчтүү функция болду да, негиздери бирдей болсо, эгерде анда даража көрсөткүчтөрдү барабарлап биз x белгисиз тамырын табабыз. Бул жерден x-2 барабар 3-тен 2 деп алабыз. Демек x'и табыш үчүн минус 2-ни барабардын оң жагына плюс белги менен алып өтөбүз дагы 3-тен 2-ге биз кошобуз 2-ни. Анда x барабар 2,3-тен 2 болуп калды. Демек биздин жообубуз белгисиздин мааниси x барабар 2,3-тен 2-ге барабар экен. Эми балдар биз 2-нин 2-синчи даражасы барабар 16 теңдемесин чыгаргыла дейт. Ушул эсепти карап көрөлү. Мунун аналитикалык жол менен чыгарсак да болот, анан графикалык жол менен чыгарсак да болот. Эгерде графикалык жол менен чыгарганда биз y барабар 16 деп алсак, y-ти, анда ал O2 согуна, башкача айтканда абсцисса огунуна параллель болгон ордината огунун 16 деген чекитти өтүүчү түз сызык болуп эсептелинет. Ал эми y барабар 2-нин 2-синчи даражасын биз мындай ири сызык экендигин билебиз. Себеби мурунку сабакта биз айтканбыз. Ушул жерден эки графиктин кесилиш чекитин карасак, экөөнүн кесилиш чекити 4 деген абсцисса огунан 4 кесилишет. Ушул кесилиш чекит ушу теңдеменин чыгарылышы болуп эсептелинет. Эми биз аналитикалык жол менен дагы жүргүзүп көрсөк, 16 чындыгында 0дөн чоң. Ал эми тамырларынын бири болуп x барабар 4 эсептелинип атпайбы? Ошол себептен биз 2-нин 2-синчи даражасы барабар 16-ны биз 2-нин 4-үнчү даражасы деп жазып алсак болот. Демек 2-нин 2-синчи даражасы барабар 2-нин 4-үнчү даражасы болот дагы негиздери бирдей болгондо даража көрсөткүчтөрдү барабарлайбыз, x барабар 4. Демек мунун чыгарылыш жолу 4 экен. Эгерде биз график боюнча изилдөө жүргүзсөк, анда функция бүтүндөй саноогунда өсөт. Ошондуктан x чоң 4 болот. Ал эми y кичине 4 болгондо 2-нин 2-синчisi даражасы 16-дан кичине болуп эсептелинет. Мынакей 6-чы чиймедеги сүрөттү карасаңар болот, балдар. Эми балдар биз көрсөткүчтүү функциянын аналитикалык жол менен чыгарылышын байкап көрөлү. Бизге y барабар 2-синчи даражасы жана y барабар 8 деген функциялар берилсин. Бул жерден биз y-тин ордуна 8-ти коюп, 8 барабар 2-нин 2-синчи даражасы деп жазып алабыз. Андан кийин 8-ти 2 боло турган бирдей негиздики даражага алып келебиз. Анда 8 2-нин 3-үнчү даражасы болот дагы, 2-нин 3-үнчү даражасы барабар 2-нин 2-синчи даражасы. Демек негиздери бирдей болсо, анда даража көрсөткүчтөрүн барабарлайбыз. Бул жерден x барабар 3 болду. Демек жообу x барабар 3 экен. Андан кийин b-сын карайлы, балдар. Y барабар 3-тен 2-синчи даражасы жана y барабар 3-төн 1 болуп берилди. Чыгаралы. 3-төн 1 барабар 3-төн 2-синчи даражасы деп жазып алабыз. Бул жерден 3-тү минус 1 деп жазып алсак болот, минус 1-нчи даражасы деп. Барабар 3-төн 2-синчи даражасы. Бул жерден дагы балдар негиздери бирдей болуп калды дагы, даража көрсөткүчтөрү бири-бирине барабарлайбыз. Демек x барабар минус 1 деген тамырга ээ болду. Бул көрсөткүчтү
функциянын теңдеме аркылуу чыгарылуу жолдору. Андан кийин y барабар 4-төн 1 x жана y барабар 16-тан 1 деген дагы эсеп берилип атат. Мында дагы биз 16-дан 1 барабар 4-төн 1 x деп жазып алабыз. Y-тин маанисин ордуна коюп, анда 16-дан 1ди биз 4-төн 1ден 2-нчи даражада жазып алсак, экинчиси 4-төн 1ден 2-сынчы даражасы. Бул жерден да негиздери окшош болуп калды. 4-төн 1 болуп, демек, даража көрсөткүчтөрүн барабарлайбыз. Анда x барабар 2 экен. Демек, бул жерден көрсөткүчтүү функциянын теңдемеси чыгаруунун жолун карадык. Аналитикалык жол менен чыгардык. Демек, бул жерде x барабар 2 болуп калды. Демек, мурунку эле сабактарда көрсөтүлгөндөй, ушуну эле графикалык жол менен дагы чыгарууга болот балдар. Демек, ушуну менен сабагымды жыйынтыктайм. Саламатта калгыла.